Assalamu alaikum, урматтуу Манастуу TikTok көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Бүгүн 14 февраль болуп калды. Москва шаарында кыргыздарга карата документ текшерүү иштери бүгүндөн баштап аябай каттуу күчөтүлдү. Анткени кыргыздар Москва шаарындагы полиция кызматкерлерин өздөрүнүн дубинкасы менен аябай каттуу сабап коюшкан. Урматтуу кыргыз жигиттер, силерге сыйлап сүйлөйүн. Ушунун ары токтотсоңор абдан жакшы болот эле. Анткени башка кыргыз бир туугандардын дагы нанын жарты кылып коюп жатпайсыңарбы? Сиздерден сураныч, бул жердеги жүрөкчөнү басып, бул жердеги плюс кнопканы басканды унутпаңыздар. Ошондо сиз дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыз. Москва. Кыргыз менен чечен жарандары полицияны сабап салышты. Орусиянын Борбор каласы Москвада кыргыз жараны менен Чеченстандын жараны өз союлдары менен милиция кызматкерлерин сабап салышты. Полиция кызматкерлерине кол салгандан кийин күч колдонуу боюнча кылмыш иши козголду. Бул туурасында Орусиянын басылмалары жазып чыгышты. Жергиликтүү полициянын 11 февралдагы маалыматына караганда, окуя 9 февралда Пролетар проспектисинде жайгашкан үйдүн жанындагы балдар аянтчасында болгон. 2 киши мас абалында жергиликтүү тургундардын тынчын алып жатат деген доомат күч органдарына келген. Мындан улам полиция чакырык түшкөн жакка келгенде мас абалындагы 2 кишини полиция унаасына отуруу талабын коюшат. Ошол маалда жаңжал башталып, кармашуу болот. База Телеграм каналынын маалыматына ылайык, бейбаштар Чеченстандын жана Кыргызстандын жарандары алар ички иштер министрлигинин кызматкерлерине кол салып, өз дубинкасы менен сабашкан. Кыргызстандык кармалган, бирок орусиялык жаран качууга үлгүргөн. Бирок аны да ошол эле түнү кармашкан.